Талас районуна караштуу Көйгөй айыл аймагында таң эрте эл каттоо өнөктүгүнө катышкан бардык адистер чогулушту. Алардын ишине Көйгөй айыл өкмөтүнүн башчысы Шамил Мурат ийгилик калып, Кыргызстандын калкын жана турак жай фондунун жалпы республикалык каттоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Кыргызстанда биринчи жолу ушул Санарип аркылуу цифровой каттоо жүрүп жатат. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мынакей бүгүн дагы ушинтип күн чайыттай ачылып, бардыгыбыздын ишибиз оңунда экен. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ар кандай кырсыксыз, бир жамандыксыз, аман эсен күлүп жайнап жакшы ишиңиздерди өткөрүп алыңыздар. Бардыгыңыздарды ушул бүгүнкү эл каттоо башталышы старт алуусу менен куттуктайм. Эл жана турак жай фондун каттоого Талас районунун акими Нургазы Нармырзаев дагы катышып, өзү жана үй бүлөсү тууралуу маалымат берди. Сиздин туулган күнүңүз? Мен туулган күнүм 1979 жыл 9 январь. Бул каттоо ошол жарандарыбыздын эч кандай бир жарандыгын тастыктаган документтерсиз, турак жайын тастыктаган документтерсиз ал эч кандай мааниге эмес. Ушу элдин бардыгы ушул каттоого алыныш керек. Ошон үчүн сиздерден сураныч, бул маалымат каттоочу алган маалыматтардын бардыгы мыйзамдуу түрдө купуялуулугу сакталган. Андан эч кандай күмөн саноого болбойт. Ошон үчүн урматтуу Талас районунун тургундары, сиздерден суранам, мүмкүн болушунча колдон келген жардамды берип, ушул өзүңүздөрдүн мал, мүлк, жашоочуларыңыздар, үй бүлө, бала чака, сырттагы мигранттар боюнча дагы так туура маалымат берүүңүздөрдү суранам. Кыргыз Республикасындагы калктын саны, жаш курагы, улутту, билим деңгээли жана жашоо шарттары тууралуу маалымат өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө өзгөчө орду бар. Андыктан республикадагы ар бир жаран өз жарандык милдеттерин аткарып, эл каттоого активдүү катышуусу маанилүү. Көйгөй айылынын тургуну Макин Исхакова эл жана турак жай фондун каттоого өз жарандык милдетин аткаруу үчүн катышып, каттоочунун тиешелүү суроолоруна жооп берди. Бул үйдө 3 жан жашайбыз. Жолдошум, балам, оолум, мен. Калган берки чоңураак уулдарым Бишкекте жашашат. Көйгөй айылынын тургундарын ушул эл каттоого активдүү катышуусун суранам. Эл каттоо деген жакшы. Бул эл каттоого бардык жарандар катышса, биздин Көйгөй айылында канча адам бар экени билинет. Талас районуна караштуу Бекмолдо айыл аймагында да эл каттоо өнүктүгү өз нугунда жүргүзүлүүдө. Айыл тургуну Муса Рахматуллаев эл каттоо мамлекеттин эң башкы маанилүү жана тарыхый окуясы экендигин айтат. 1924-жылы 1-Кыргыз Республикасы уюшулганда санаганда 660 000 эле кыргыз бар экенбиз. Ошон үчүн автономдуу облус болуп калыптырбыз. Анан 1926-жылы башка улуттарды кошуп атып 1 миллионго жеткизип, Кыргыз Республикасы болуп өзүбүзчө аталып турбуз. Канча сыртта бала чака иштеп аткан такташ үчүн, жумушка жарамдуу үчүн, жарамсыздар, ишке окшогон пенсионерлер тактан туура эле саясат деп ойлойм. Эл жана турак жай фондун каттоо бардык социалдык стационардык мекемелерде, үй бүлөлүк дарыгердик борборлорунда да өткөрүлүүдө. Берде мына жаткан орууларды каттадык, катталып атат. Жалпы элге кайрыла кетчү болсок, каттоочулар барганда эрте барабы, кеч барабы, жакшынакай кабыл алып, ушул өнөктүктү бир туура кабыл алып, туура түшүнүп, берген суроолоруна так убагында жакшынакай кылып жооп берүүңөрдү каалайт элем. Талас районунда өткөрүлүп жаткан эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнө 6 координатор, 29 инструктор жана 283 каттоочу адистер иш алып барууда. Жооптуу иш-чаранын астында турабыз. Бүгүн башталды. Эл каттообуз бардыгыңыздарды ушул эл жана турак жай фондун каттоосунун башталышы менен куттуктайм. Биринчиден ошол Талас районунун элинин ошол эл жана турак жай фондун каттоосуна катышып берүүңүздү суранам. Эл каттоо өнөктүгү 25 марттан тартып 3 апрелге чейин, ал эми кээ бир алыскы аймактарда 23 апрелден 2 майга чейинки аралыкта жүргүзүлмөкчү. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Архатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району.